кыйналып жашаган, үй жок, кыйналып жашаган үй бүлөгө ошо огородтору болсо, жер тилкелери болсо, мен үй салып берейин. Ушул жылдын 23 августунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн районунун тургундары менен жолугушкан болчу. Жолугушуу учурунда ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө айылдагы эң муктаж 2 үй бүлөгө өз үй бүлөсүнүн каражатынан турак жай салып берерин убада кылган. Айыл эли аймактагы чыныгы үйгө муктаж 2 үй бүлөнү сунуштап, бүгүн ал 2 үй бүлө жаңы үйлөрүнө киришти. Бир 2 үй бүлөгө кыйналып жашаган, үй жок, кыйналып жашаган үй бүлөгө ошо огородтору болсо, жер тилкелери болсо, мен үй салып берейин. Акылбы? Аны мен өзүм салбайм, аны мен уулум айтам, уулум Таймураска айтам, Таймурас келип, эртеңден бүрсүгүнөн баштап келип көрүп, ошо айыл өкмөт, ошо айылдык депутаттар чогулуп өзүңүздөр чечип көрсөткүлөр. Бир 2 адамды көрсөткүлөр, кыйналып жашаган. Уйгулук болсун. Жакшымы? Кандай болуп курулду? Ал 2 үй бүлөнүн бири. Өзгөн районунун Кызыл Сеңир айылынын тургуну Марапат Тагаевага Камчыбек Ташиев бүгүн жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Атайын кызматтын төрагасы бул үйдү анын уулу Таймурас Ташиев өз каражатынан салып бергенин айтты. Уйгулук болсун. Жакшымы? Кандай болуп курулду? Салам алейкум. Кандай? Жакшымы? Кандай үй курулду? Оны аде жакшы болдубу? Girip görmediğimde olacak. Ana baskını. Ece. Uyunuz kutlu olsun. Kanday oldu uyunuz? Jakşı olup kaldı mı? Bunun kararında çocuk. Ha, jakşı. Yeni jakşılar yaşarlar mı? Oşun özüm ataya kelip görüp koyuyor deyip geldim. Kızakyan aileden. Bir iki kıynalıp yaşagan uy бүлөлөргө, muhtaç uy бүлөлөргө uy salıp bereyli деп айттым, Ошол uy бүлөнүн бир өсүшчүлүгү экен. Кара, үйдүн хозяйыны Эже келди. Балаңыз чыгарам. Бизге uy куруп берейли дедик эле, uy куруп бердик. Кудай насип этип ушуга жеткизди. Эми үйүңөр куттуу болсун. Жакшылап жашагыла. Анан ошондо эки үй деп сүйлөштүк эле, бир үй ушул болду, бир үй дагы башка жерде, анда бүгүн барып туруп ачабыз. Анан мына үйгөрдүн күлүчүн тапшырып коёюн, сизге мына үйүңүздүн күлүчү. Мунун үйдү дагы бир үйдү азыр барып ачабыз. Муну эми биз мамлекеттен акча бөлө албайбыз. Бирок суранып, спонсорлордон сурандык, мен айттым эле, ушуну айтып кеткенден кийин эле менин уулум келип, Томас каякта жүрөт? Томас кел. Мына. Томас мына менин балам Таймурас аты. Ушул балам ата ошол эки үйдү мен куруп берейин. Уруксат берсеңиз деп сурангандан макул дедим эле, ушул бала келип мына куруп берди. Ушуну өзүнүн акчасынан. Анан бул бир эле бул жерде кылган жок, менен баламды алдыңарда мактап айтпайын, жанагы өткөндө суу алган жер кайда суу алды эле, мына бул Мадыда. Мадыда суу алганда да былтыр эки үй куруп берген. Ошо кыйналган суу алып кеткендерге. Азыр дагы мондай кыйналып бир аз турмуштан эме кыйналып жашагандарга мына эки үй куруп берди. Анан жакында эле бирөө жазып атат. Бул Томас деген укмуш байып кетти, кыйын болуп кетти. Эч нерсе байыган жок. Мында айтып коеюн силерге. Бурда билесиздер, мен өзүм бая бизнес кылып, чогултуп жүргөн, иштеп жүргөнмүн. 2017-18 жылдары бүт бизнесибизди сатканбыз. 30дай автозаправка станциябыз бар эле, бир нефтебазабыз бар эле, бир нефтеперегонный, нефтеперерабатывающий заводубуз бар эле. Барын 2018 жыл сатканбыз. Ошондо керек болду. Ошондо 6 заправка калган. 6 заправка. 2019 жылы 6 заправка калган. Бүгүнкү күнгө чейин ошо 6 заправканы эле иштетет. Кече күнү бирөө жазып чыгып, Томастын 50 заправкасы бар экен. Андай жок. Ошо 6 болгон, ошо 6-ны эле иштетет. Мен балдарыма эч качан көп байып кетишти, көп байлык топтошту, уруксат бербеймин. Туура. Акчаң көбөйдүбү, байыдыңбы, мына жөнөкөй адамдарга жардам бер. Эл журттун кызматын кылды. Биз эми ушундай чөйрөдө өскөнбүз. Ата-энелерибиз дагы ушинтип мени тарбиялады эле. Мен да балдарымды ушинтип тарбиялап келатамын. Мына. Ошол нерсенин бир чекеси болуш керек. Томас мынантип олорго эки үй салып берди. Кудай кааласа, мына кийин дагы жардам берет деген үмүттөмүн. Ошол мына силердин алдыңарда айтып коеюн деп атам да. Баягы бир асмандан түшүп, жерден чыгып, же болбосо бирөөдөн тартып алган эмес, өзүнүн эмгеги менен тапкан ошо кирешесинен мынантип жардам берип атат. 2019 жылы болгон. Биз 2020 жылы келдик бийликке.
Бүгүнкү күнгө чейин мына бүт Жалал Абадтыктардын бардыгы билет. Жалал Абад Оштон бир сотук жер алган жок. Жалал Абад Оштон же болбосо бир чайкана же бир ресторан же бир кафе же бир нерсе ачкан жок. Эч нерсе кылган жок. Мен себеби буларга уруксат бербеймин андай кылгангачы. Ошон үчүн бул нерсени дагы сен алдыңарда элдин алдында айтып койгон жакшы болот да мунучу. Туура. Эл уксун ушуну Алла разы болсун деп атам да. Ошону баягы калпты сүйлөшүп, жанагы желдин арасына ар түрдүү жаман нерселер таркатканга аракет кылгандар. Ошолор бирөөсү бир ташты көтөрүп койбойт. Бирөөсү бир ташты көтөрүп же бирөөгө бир жардам берип койбойт. А тилдери болсо баягы биздин урматтуу президентибиз айткандай, Москванын көчөлөрү шыпырып жүрөт. Ошон үчүн аларга ишенбестен болгон ишке, кылынып аткан ишке көзүң менен көрүп, кармаган ишке ишениш керек деген ойдомун да. Чогуу бардыгыбыз калды. Кана келгиле. Кырга бериң. Бисмиллахиррахманиррахим. Ана. Муну биз таркатып коебуз. Үй жакшылыктар алып, кана куана кончоп коелу. Балдар, бас. Элеман, бас. Кана берди. Марат, келе. Элеман, бас. Бас, силердин үйүңөр киргиле. Аяк барып кетсең, мына жака чыгып. Мына жерде чыгып. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана кетчи, кир. Mana sonum olup koyup жаркыраган үй болуп тур, үйүң укмуш болуп тур, Жакшы. Бас буну көрдүм мен, бас бияк карайлы. Кухня, мына кухняларын карайлы. Чайниктерден бери алыпсың, Чайды даярдап коюпсуң. Чай бергенде. Бар жок. Жолдорду жакшылап иштетем. Ишедесиз үйлөндүңбү? Плиталар бар, холодильник бар, бардыр, Айылдын суусу дагы жакшылап. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушерге келип нанос дейбиз. Мейли келди бир. Ушерде сизди дагы. Кана. Сиз бияк өтпөйсүз. Ургандарга дагы ушу Алла разы болсун, иштерине оомат берсин, ден соолук берсин. Onun içinde sizge дайым ден соолукта болуңуз ушу кыргыз элинин жакшылыгында жакшылыкка иш кылып жүрүштү Алла сизге насип кылсын. Рахмат, тынч болуңуз. Марапат Тагайева жалгыз бой эне, 2 уулдун апасы. Анын бой жеткен уулдары нерв оорулары менен жабыркап, дайыма апасынын көзөмөлүндө. Буга чейин алар эскилиги жеткен 2 бөлмөлүү жана шарты жок үйдө жашап келишкен. Эми болсо 2 айга жетпеген убакыттын ичинде заманбап шарттары бар жаңы үйгө ээ болушту. Үйүбүз авал начар эле. Ошо өкмөт жактан көзөмөлдө турабыз. Ана ошо өкмөттүн немеси менен ошо Ташип акага неме кылган экен мынаны деп жакшына үйлөр салып берди. Рахмат ошо акама. Бизге ошо дейдимдер чоңойгондорду колдоп үй салып берип атат. Рахмат. Мына үйдүн күрүчү сизге тапшырамын. Үйүңөр куттуу болсун, бала чакаңарга буйурсун, ушундан жакшылыктарды көрүп, ушу балдардын тойлору болсун, Буга улай эле Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн дагы бир тургуну жалгыз бой эне 5 баланын апасы Элнура Чекирова да жаңы үйгө ээ болду. Жаңы турак жайдын ачкычын Камчыбек Ташиев тапшырды. Так. Мына үйдүн күрүчү сизге тапшырамын. Үйүңөр куттуу болсун, бала чакаңарга буйурсун, ушундан жакшылыктарды көрүп, ушу балдардын тойлору болсун, Ойноп күлүп жүрүңүздөр. Кел, мына. Чоң баласы. Сен чоң баласың. 2 уул, 3 кызыңыз бар экен, да? Жакшы. Эми ушулар балдарга буйурсун, Балдарыбыз жакшылап ушул неме болуп тарбиялансын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бирде келгенде ушул жерде бир 2 үй салып берели деп чечтик эле. Ошону мына салдык. Азыр мына Кызыл Сеңир айылында да бир үй тапшырып келдик. Эми бул силерге келип тапшырып атабыз. Ушул үйлөрдү салган маалда эми муну мамлекеттен салган жокпуз. Муну өз каражаттарыбыз менен салдык. Ушул үйдү 2 үйдү салып берейин, ата мен жардам берейин деп, мен Томас болам. Томас суранды эле, ушуга уруксат бердим эле. Мына ушунун каражаттары менен салынды.
Dens soğukta olumuzlar. Oynap gülüp жүрgülen de. Bismillah. Kırkıvani. Ana. Oy mana solun oldu buna. Rahmat çoğun. Kızım, ana. Nasıl? Gelin bunu. Bakılma. Parmağına. Ha, iyi solun oldu. Jaktı mı bey? Ha, solun oldu. Bu jaktar da solun ne geldi? Bana geliyor. Kana geldiniz mi? Gelin. Burada kanday uylanıyorsunuz? Burada 3 kanatlar gidiyor. İyiydi. Şunca da öyle mi? Şu uydu. İçindeki eski uydu. Eskiden daynemine kalgan uylar. Apamı karap apamdan kalgan uylar. Apam ağa uzak olan tunutkaçı. Kaçır baktım. Onu uzattım. Baktım. Жақсы. Ең мынау үшін үйлерді жақсап жасаңыздар. Қалдыңыз бар екен, а? Түркияда енді башқара бересің, мыналарды барды башқарасыз. Соның болып қалып тұр, а? Батарейка бар, ысық. Жақсы бар. Свет бар, Түркия қалдыңыз толып қалып тұр ғой? Толтырып берді, астамдар керек толтырып. 40 жаштагы Элнура Чекировада буга чейин эскилиги жеткен 3 бөлмөлүү үйдө жашап келген. Унуу баласы 17 жашта болсо, эң кичүүсү 9 айлык. Жаш балдары менен жаңы үй салууга мүмкүнчүлүгү жетпей турган. Апамдын үйүндө отуруп калдык, бул жокко байланыштуу. Баштагы үйдүн социалдык өтө оор болчу. Ушул акалардын жардамы менен ушундай даражага жетип отурабыз. Баштага караганда мен жомокто үйдөй болуп калдым. Баарына рахмат чоң. 3 комната эле үй болчу, кичинекей эле. Андан мындай нерсе күткөн эмесмин чындыгында. Мен ойлогондон башкача болду. Жомоктогудай эле болуп калды. Шарттын туура келбейт эле. Ана группада кызым бар болгон үчүн ошо менен болуп, ошонун пенсиясы менен эле күн көрүп жүрөбүз. Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз инибизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушундай бизге окшогон insanlarga жардам бергендиги үчүн чоң рахмат. Миң ыраазыбыз баарына. Zaman tunç vermiş ballar şu zamanda жақсы, şu zamanda жашайсың. Рахмат силерге, жолуңа шүбөр жол. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион Өзгөн району.